Урматтуу кыргызстандыктар, мына Кудайга шүгүр, ыйык Рамазан айында отурабыз. Менин суранычым ушу Рамазан айында сөзү даватка чыгып келели. Кийинде ай сайын 3 күнгө чыгып, жылына 40 күн 4 ай чыгып, бир аракет кылып туралы. Неге дегенде чоң устаз Раматов жаш түшүндүрүп берди эле го. Дават бул хадящий медресе депчи. Мына ишканда даватка чыгып практиковать этип келип атабыз, үйрөнүп атабыз. Көпчүлүгүбүз ошол жака чыгып үйрөнүп келдик да. Мисалы, жатаарда экеге тобо намазды окуп, Аллах Тааладан күнүмдүк кетирген ата кемчиликтерден тобо болуп кечирим сурап жашыш керек экен, даарат менен жашыш керек экен, оң аптал менен жашыш керек экен, мисалы, өзүңө ихлас фалах насты окуп дем салып жашыш керек экен, башкалардан кечирим сурап жана кечирип жашыш керек экен, тамак ичерде кол чайкап келип, отуруп оң кол менен жеш керек экен, андый солко канчалык пайдасы бар экенин Куран тууралап атабыз. 20-30 жыл мурун даватка чыкканда Курандарыбыз канчалык туура эмес эле туурабы, керекке чыдабай күлүп ичи да. Мына ошо байкелерден сурасаңыздар, мурун чыккан билишет да, ошондой учурда айтып беришет. Азыр канчалык туура окуп, мына аракет болуп атат да. Мындай өнүгүп атабыз да, Кудай буйрсачы, аракет болуп атат. Ыйык Куран талим болот, ыйык Куран аяттары окулат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү хадистери окулат. Ага чейин өмүрүбүздө укпаган ыйык хадистерди, ыйык аяттарды укпагандарды угуп атпайбызбы, даватка чыгып, ошого амал кылып үйрөнүп келип атабыз. Мисалычы, музакара деп коет, кайталоо, динибизди кайталап келебиз, даарат маселеси болсун, намаз маселеси жана башка маселелерчи. Ошон үчүн даватка чыгып келели Кудай буйрса, даватка чыгып оңололу, жана башкалардын оңолушуна бир себепкер боло берели да. Ошентип бир аракет кылабыз. Эгер оңолом дейсизби, эгер дүйнө акыретте бактылуу болом дейсизби, анда даватка чыгып бир амал кылып аракет кылып келиңиз.